Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 7 июнь 2023 жыл. Мен сіздерге Халық Сордо 2 қонышынан бер сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Объездной жана Халық Сордо 2 қонышунун негизги кирүүчү көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден түстүндүктү карай басасыздар. 15-чи көчөгө жетип, сол тарапка буруласыздар тугандар. 17-чи көчө 5-чи даректе сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден 218-чи маршрутка өтөт. Дордой тарапка, бул жак Ош базар Дордой Моторско. Үйгө чейин 257-чи маршрутка менен бара аласыздар. И теңдикке деле толтура маршруткалар бул жерден 193 ошо сыяктуу көптөгөн маршруткалар менен шаардын бурчуна жүрсөңүздөр болот. Ориентир теңдик дүкөнү, же болбосо бул 3-7 дүкөнүнө алсаңыздар болот. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин. Сиздер күн сайын үй, жер участок көргүңүздөр келсе, квартираларды көргүңүздөр келсе, сатылуучу. Подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Дарек 15-чи көчө 5-чи үй болуп калат. Эң эле батыш чек арасы мына бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чек арасы. Мынакей бул забор бүткөн жерге чейин. Бул жерге чейин. Так, көчө тараптан көрүп турсаңыздар забор. И жолдор мынакей орто кеңдикте туугандар. Жолдор орто кеңдикте. Бираз эле бассаңыздар, бул жактан центральный көчөдөн шаардын бурчуна жүргөн бир маршрутка, а бери карай жүрсөңүздөр Халық Сордодон дагы 3 маршрутка менен шаардын бурчуна бара аласыздар. 3 же 4 беле ушундай туугандар. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуптур. Суу бар экен. Мынакей жерден киргенде эле бир 2 машина кенеп аткандай жер. Төрүндө мал сарай, а бул жакта болсо так 90 квадрат метр болгон үйүбүз. Стенасы бышпаган кирпич. Так, алтырга мына стяжка. Документтери боюнча техпаспорт бар экен. Мектеп, садик, частный садиктер бар, а мектепке болсо мынакей Халық Сордонун мектебине балдар жөө эле барып келишет дейт. Халық Сордо менен Халық Сордо 2 почти бир эле конуштай. Бир гана аталышы башка-башка, экөө жанаша эле турат туугандар. Так, дагы эмне маалымат. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп турсаңыздар, темирден болгон эшик орнотулган. Так, андан ары кирип калган маалыматты берейин. Бул чыгыш чек арасы. Бул бийик соборго чейин. Бул жактан деле үйдүн түндүк тарабына өтсөңүздөр болот. Мондай ортодо аралык бар. И бул мынакей үйүнүн кире бериши. Прихожка. Кире бериште, душта жана тамактануучу бөлмөдө, кухняда теплый пол, водяной теплый пол бар экен. Жана отопление калган бөлмөлөр паровой отоплениянын батареялары менен жылый. Котел мынакей бул жерде, Аристон, душ, раковина орнотулуп чыгарылган туугандар. И сол тарапка карай кирсек, кухня, ички тараптан суу чыгарылган раковина, мынакей кухонный мебелдер, түштүк тарабынан терезе, газовый электрический плиталар. И андан ары бул жакта мынакей биринчи бөлмө жана полдору бул бөлмөлөрдүн жыгыштан болгон. Пол, чыгыш тарабынан терезе туугандар. Мынакей. И эң эле бул жагында мындай дагы мындай бир бөлмө туугандар. Так. Бул жагынан терезе, отопление батареялары, полдор жыгыштан болгон. Пол жана көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Так, андан ары түз эле кирсек, бул жерде мынакей бир зал. Бутлуктар мындай гипсокартон бул. И батыш тараптан терезе, отопление батареялары, дуалдары обой туугандар. Ушундай чоң зал бар экен бул жагында. Эми короосун ачып да калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Андан ары мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми үйдүн арт тарабында мал сарай бар экен, тооканалар, бош жерлер бар, аларды бир чекеден көргөзөйүн. Мынакей чек аралар бул жакта мондайдан келип, мондайдан кетет туугандар. Бул жак кошунага тиешелүү жер болуп калат. И арт тарабында мондай жакын мондай склад, бош жер, калсаңыздар жер жемиш эксеңиздер, кудай алма бактары. Суу мынакей бул жактан чыгарылып тур туугандар. Так. Анан төрүндө мынакей мал сарай синебалы менен, калсаңыздар чөп бассаңыздар болот. Ылдый тарабында мал сарайы, тооканасы. Ылдыйракта мал жайганга жер да бар экен. Калсаңыздар мал менен алектенсеңиздер болот. Негизинен бул жакта мал менен алектенгендер деле көп. Жылкы кармагандар көп туугандар.
Ушундай. Так. Бул жерде да бир мындай склад сыяктуу жайы. Мындай ички тарабын көргөзөйүн сиздерге туугандар. И дагы бир жакшы жери, эгер мал карайм десеңиздер, монун бери жагына 16-көчө менен өзүнчө малыңызды алып кире алып чыгып, 15-көчөдөн өзүңүздөр кирип чыксаңыздар болот. Эки көчөгө кирип чыга аласыздар. Так, эмне маалымат калды? Айтылбаган бул үйдүн бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы туугандар 35 000 доллар сурап үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номерин экранга мен эстелтип калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес эместермен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.